Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчү чабандес балбандар. Biz бүгүнкү чыгарылышта Ноокаттын Гүлүстан айылдык аймагындабыз. Гүлүстан айылдык аймагынан достор, ошол өзүңүздөргө белгилүү Ырыс Полбан азыркы учурда дагы улактарда чапкан Ташкенттин ээси Юсуп аканын аттарын тартып көрсөтүүгө келдик. Эгерде иншалла бүгүнкү чыгарылыштагы аттар жалпысынан баары өспүрүм деп айтылат. Өспүрүмдөрдүн баалары эгерде жакса келип көрүп соодалашып балашсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге 3 өспүрүм жалпысынан тартып көрсөтөбүз. Мен сиздерге мына 3 та колумда китеби турат. Документтери менен биринчи мына ушу Саман Кашканын документи мына биринчиде турат достор. Эми сиздерге азыр Юсуп акадан бир толугураак мүнөздөмөсүн, маалыматын сурайбыз. Эгерде иншалла жакса соодалашыңыздар, достор, баалашыңыздар. Юсуп ака, ассаламу алейкум. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Машалла, картинка чыгат экен ака. Алиге картинкадагы аттар экен да. Келишкен Саман Кашка жаныбар. Так, бул Самандын азыр сиздерге параметрлерин бир сыйра көрсөтөм. Өзү эми калган көпчүлүгүн деле сурасак болот. Эми биз ден соолугун сурайбыз. Анан боюн Юсуп акадан сурайбыз да. Анан калган жактарын документтен көрсөтөйүн. Бул Самандын ушу туулган жылы 2022 апрелдин 9-unda туулган экен, а? Апрелдинби же марттынбы? Ушу 4-ай экен да, апрель болуп калабы, март болуп калабы? Машалла. Машалла. Эми сизге келгенде канча болду? 1,5 жыл болду. Ошондо азыр 3 жашар болуп калат экен да? 3төн 4гө карап кетип атат. Мени үйрөтүп койдуңуз. Улак көрө элек. Ушундай тура бериң, ушундай тура. Алган адам үйрөтүп алат. Мына кашкасы турат. Анан путунда 4 туягында тең агы бар экен. Бардыгы мынакей азыр эми дал келеби, карап көрүңүздөр. Анакей. Кашкасы бар. Туягындагы актары бар. Баарын ушул көрсөңүздөр болот экен. Бул Польша экен да бул, а? Польша. Спартини, а? Юсуп ака бирок от жаныбар 1,70 үстү окшойт, а? 1,75. Ден соолугунда айып жок ака. Ден соолугунда айып жок. Жебичи. Машалла. Жалпысынан 3 өспүрүм чыгат. Биринчидеги мына ушул Польша, бышты. Бою 1,75ге барат экен. Улакка эч кандай чабылбады, буга чейин мында бир көргөнбүз да бизчи. Анан эми азыр Юсуп ака буну мени үйрөтүп коюптур, машалла. Мени үйрөтүп коюптур. Эми баасы айтылабы? Машиналарда өтүп атат бир четинен, Ондай кайда болду? Какайты, ушундай туруп баасын айтыңчы, ака. Окей, ама аркаларын көрүп коелу, а? Чатка аякты көрүп коюңуздар. Эми Юсуп ака ойлонуп келиптир, иншалла. Баасын айтат бизгечи. Так, болду. Жооштугу жоошпу Юсуп ака? Кароого, а? Канча дейсиз ака баасын? Баасы 27 миң. 27 миң доллар. Азмаз жол жоосуна түшүп бересиз, а? Алadigan адам болсо, жокса келип көрсүн, минсин, от үстүдө сүйлөшөбүз. Жакшы. Жокса колдон келишче өргөтүп чыроолук кой деген койган адам үйрөтүп алат, калганына. Жакшы. 27 миң доллар кеми бар. Бою 1,70 болгон. 75, а? 75 болгон Польша издегендер үчүн экен.
Бұл бірінші номердегі болды достар. Жалпысынан сіздерге Юсуп акадан 2-3 өспірім шығады. Біз мұнау саманды өзінше видеоға отдельно сіздерге көрсетіп өттік. Дағы 2 өспірім бар, аны дағы өзінше көріп бағласаңыздар болады. Юсуп аканда берке көм кейінгі шығарышы шығарала, қандай дейсіз? Үшеуін бір шығарып қойады ғой. Кейінгісіне қылайлы, бұл өзінше кетсін, жақшы ака, содаңызға береке анда.